Фатима кызын сагынганда Пайгамбар саллаллаху алейхи эмне кылды? Үйүнө барып, кой мен ушу зиярат кылып коюшу деп кызын үйүн такылдатса, эч ким чыкпайт. Дагы такылдатат, эч ким чыкпайт. Дагы такылдатат, эч ким чыкпайт. Дагы такылдатат, эч ким чыкпайт. Бир балдайын эшиги ачылып туруп, Фатима энебиз кулап калды да. Ошондо кызым сага эмне болду десе, сөз да сүйлөлбөй калыптыр да. Тамагы чыкпай калган. Пайгамбарыбыз мынтип карап туруп айтып атат. Эгерде сиз менин атам болсоңор дейт, мен айтпайт элем дейт. Алинин кайнатасы болгон үчүн мен айтпайт элем, Хасан Хусейндин тайтасы болгон үчүн мен айтпайт элем дейт. Бирок сиз пайгамбар болгон үчүн сурап жаткан үчүн мен айтып атам дейт. Али Алла жолуна чыгып кеткен дейт. Жеген кечтеке жок. Көкүрөктө сүт чыкпай калганда Хасан Хусейн дейт. Оозун ачып жатып калган дейт жерде. Оозун ачып жатып калган дейт. Эмнеге десе, көкүрөктөн сүт чыкпай калган үчүн ачкалыктан илай берип, үнү да чыкпай калган дейт. Эй Алланын элчиси деп Пайгамбар саллаллаху көзүнөн жаш алып туруп, Фатима тургунуң деп. Пайгамбар шилекейин алып туруп, колу менен, мубарак колу менен шилекейин алып тилине басканда Фатима энебиздин курсагы тоёт. Алланын кудурети менен. Хасан Хусейнди кучактап туруп, Пайгамбар саллаллаху неберелерин жакшы көргөн. Колун бармагына салып туруп, оозуна салганда Хасандын курсагы тоёт. Дасаңда Хусейндин курсагы тоонун өкө ойноп калат дейт. Мына ошондой курбанчылыктарды көтөргөн. Сен 5 мал намазга мечитке келе албай атасың, жулуу мечитке. Сен курсагың ток үйдөчү бүгүнгү. Токчулуктан үйдө жалкоо болуп бир намазды каза кылып атасың.